Бул сөздүн мааниси, эгер силер конкуренттерден озуп кеткиңер келсе, биринчи болгуңар келсе, анда силер өзүңөр болушуңар керек. Орусча айтканда быть собой. Бир адамды карап суктанып, ийгиликтүү бир адамды, ошого окшош болгонго аракет кылсаңар, силер анын дайыма бир копиясы болосуңар, оригиналы болбойсуңар. Оригиналы болбогондон кийин аны дайыма артында аны кубалап эле жүрө бересиңер. Ал дайыма алдында болот. Силер өзүңөрдүн оригиналыңар болушуңар керек. Силердин жаратылыштан, табияттан берилген күчтүү тараптарыңар бар. Ошого кайтышыңар керек. Ошону карап, күчтүү тараптарыңарды алдыга оздурсаңар, анда силер өзүңөрдүн оригиналыңар болосуңар. Бара-бара ийгиликке жетесиңер, көтөрүлүп баштайсыңар дагы, башка бирөөлөр силерди копия кылганга аракет кылат. Бирок алар дагы дайыма копия бойдон кала берет, оригинал боло албайт. Себеби силердин оригиналыңар силерден башка эч ким боло албайт. Өзүн өзү жек көргөн, өзүн өзү кабыл албаган адамдар өзүнүн баласын кабыл албаган ата-энеге эле окшош. Ата-энеси тарабынан кабыл алынбаган, сүйүлбөгөн бала күн көрбөгөн, суу ичпеген көчөткө окшош болот. Силердин ичиңерде деле силердин ошол кабыл алууңарды күтүп турган бир жаш баланын болгонун элестеткиле, силердин көзүңөрдү карап турган бир жаш баланын болгонун элестеткиле. Силер ошого карап, ошону кабыл алып, ошону жакшы көрүп, ошону менен мындай бир гармонияда болсоңор, анда силер ачылып баштайсыңар. Бара-бара силердин күчтүү тараптарыңар чыгып баштайт. Ошондо гана силер мындай көтөрүлөсүңөр, ошондо гана бир чоң иштерди кыласыңар. Ошондо силер конкуренттерди озуп кетесиңер. Бул экранда жазылган сөздү мен силерге түшүндүрүп берейин. Эгер бир мамлекеттин башына бир залым диктатор отуруп алса, ал адам элди кыйнайт. Бирок ал адамдын дагы бир белгилүү бир өмүрү бар да. 80 жашка, 90 жашка чыккандан кийин адам баласы өлөт. Бирок эгер бул дүйнөгө жасалма интеллекттин диктатурасы отуруп кала турган болсо, жасалма интеллект эч качан өлбөйт. Бул техника. Бул өлбөйт. Ушул сөздү Илон Маск айтты. Муну эмне үчүн айтып атат? Өткөн жума Илон Маск жана ошо Илон Маскка окшогон технология дүйнөсүндөгү белгилүү, атактуу, авторитеттүү адамдардан турган миңдеген адамдын колу менен бир кат жарыяланды. Ал катта хотя бы 6 айга чейин жасалма интеллектти токтотуп туралы деген сунуш болду. Азыр жасалма интеллект акыркы бир канча айдын ичинде өтө моундай болуп жарыш, конкуренция өтө катуу болуп атат. Бири-бири менен айрыкча Microsoft менен Google компаниясы өтө катуу жарышып атат дагы. Жарышка кирген компаниялар анча-мынча этикалык эмелерге, моменттерге көңүл бурбай эле ошол жарышып кете берет да. Азыр ошол нерселерге көңүл бурулбай аткандыгын байкап калышты дагы. Эми токтотуп тургула, бир мындай бул жасалма интеллектти чыгарган компанияларга дагы бир куралдарды коелу. Мунун дагы бир конституциясы болсун. Муну мамлекет көзөмөлдөсүн деген сөздөр айтылып атат. Эгер андай болбосо эмне болушу мүмкүн? Ушул жаңа айтылгандай эле мындай элестеткиле. Жасалма интеллект 3 тепкичтен турат. Биринчи тепкичи азыр бизде бар. Мына азыр Google'дан купить компьютер деп издеп койгула. Толтура ошодон кийин силердин компьютер сатып алгыңар келгендигин түшүнгөндүгү үчүн ошол Google'дагы жасалма интеллект силерге компьютер саткан компаниялардын рекламаларын көрсөтүп баштайт. Ошол жасалма интеллект. Бирок бул өтө мындай безобидный жасалма интеллект, мында эч кандай зыяны жок. Телефонуңарда бар, же адам менен шахмат ойногон система, ошол дагы жасалма интеллект. Бул биринчи тепкич. Бирок азыр биринчи тепкичтен экинчи тепкичке карап өтө катуу кетип атат. Экинчи тепкич бул жасалма интеллекттин адамдын деңгээлине жетип барган тепкичи. Аны англис тилинде AGI деп коюшат. Artificial General Intelligence. Эгер жасалма интеллект ошол экинчи тепкичке жеткенде, ал кадимки эле адамдын деңгээлине жетип барат экен. Ошондо мындай элестеткиле, бир күн эле жасалма интеллект уйкудан ойгонгонун элестеткиле. Кинолордо болот го, баягы роботтор мынтип ойгонот, өзүнө келет, же бир эмеден чыгат. Ошондой болуп чыгып, мындай этрапка бир карайт. Ал бизге караганда кыйла тез үйрөнгөн, бизге караганда кыйла акылдуу болгондугу үчүн карап туруп, тез эле дүйнөнү карап, тез үйрөнүп баштайт. Ал жаш балага окшоп, бул дүйнөгө жаңы төрөлгөн жаш балага окшоп 20 жыл, 30 жылда үйрөнбөйт. Ал 3 сааттын ичинде бүт ааламда бар болгон бар жокту үйрөнүп алат экен. 3 саат. 3 сааттан кийин ал 1 жума өтөт, 1 ай өтөт, же 1 жыл өтөт. Ошондо канчалык ал өнүгүп кетет. Ошончолук өнүгүп, ошончолук акылдуу болуп кеткен бир жараттыктын
адам баласын карап туруп ал кандай чечимдерди чыгарат, ал биздин койгон бул куралдарды кабыл албашы мүмкүн, бул жердеги порядокты кабыл албашы мүмкүн да, өзү билгендей кетиши мүмкүн. Ошодон коркуп атышат. Мен муну айтып атам, бирок силер муну бир кинодой же бир фантастика бир нерседей элестетпегиле. Бул чындап эле ошондой болот деп өтө серьезный, өтө билимдүү, өтө түшүнгөн адамдар ушуну айтып атышат, ушуну эскертип атышат. Мен азыр силерге ChatGPT'ни программист катары кантип колдонсоңор болот видео аркылуу көрсөтөм. Ушул видеону жакшылап карагыла. Силер дагы ушул видеону көргөндөн кийин, ушул видеонун акырында азыр эле барып туруп ChatGPT'ни ачкыла дагы ошентип колдонгула.